Баткен облусунун Лелек районунда эл тоскон Ош-Баткен-Исфана жолу ачылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым уктуу өкүлүнүн басма-сөз кызматы билдирди. Өкүлчүлүктүн билдиргени боюнча 3-август күнү Лелек районунун Өзгөрүш айылында жергиликтүү тургундар Алмалуу тоосундагы Апрель Азия алтын кенин иштетүүчү ишкананын ишмердүүлүгүнө наразычылыктарын билдирип, ишкананын техникаларын талкалап, кызматкерлерин уур токмокко алган. Мындан улам укук коргоо органдары тарабынан баш аламандыкты уюштурууга катышкан жарандар убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Бүгүн Катыраң айыл аймагынын тургундары кендин иштетилишине каршылыгын билдирип жана кармалгандарды кое берүү талабын коюп, Ош-Баткен-Исфана жолун тосушкан. Облус башчысы Абдикарим Алимбаев жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери эл менен жолугуп сүйлөшкөндөн кийин тосулган жол ачылган. Эл менен жолугушууда жергиликтүү тургундардын убактылуу кармоочу жайда кармалып турган жарандары бошотуу талабы боюнча териштирүү иштери жүрүп жаткандыгы, маселе мыйзам чегинде каралары айтылды деп билдирет өкүлчүлүк. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына жаңы жетекчи дайындалды. Бул тууралуу ишкананын маалымат катчысы Жиде Зоотбекова билдирди. Директорлук кызматка Марат Турдубаев келген. Белгилей кетсек, буга чейин УКМК Кыргыз көмүрдүн жетекчилиги кенден казып алынган көмүрдү сатууда коррупциялык схема түзгөнүн аныктаганын жана бул иш боюнча 3-августта ишкананын директору Канатбек Ашырбаев кармалганын билдирген. УКМК Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыковдун журналист Майраш Базанконовага берген интервьюсуна жооп берди. Масадыков журналисттин суроосуна жооп берип жатып Камчыбек Ташиевке УКМКнын ишмердүүлүгү боюнча кеңеш берүүгө даяр экенин айткан. УКМК бул публикага, медиага чыга турган ведомство эмес. Ички дүйнөсү, кылган иши тынч болушу керек. Коопсуздук кеңешинде да ошондой болушу кажет. Мына, мен биринчи жана акыркы жолу интервью берип жатам. Анткени интервьюну дагы биздин башчылар менен кеңешип туруп уруксат алмайынча бербеш керек. Коопсуздук тармакта тынч гана иштеш керек. Кээ бир суроолорго жооп бере турган болсоң, президенттин аппаратындагы басма-сөз кызмат аркылуу жооп бериш керек. Бардык мамлекеттерде ошондой. Кыргызстанда өзгөчөлүк болуп жатат. Демократиялуу өлкөлөрдө дагы ошондой деген Масадыков. УКМКнын басма-сөз кызматы анын сынына жооп берди. Бүгүнкү күндө бийлик органдарына масс-медиа менен иштөө абдан керек. Анын ичинде УКМКга да зарыл, себеби бул коомчулукту элдин кызыкчылыгы үчүн жасалып жаткан иштер жөнүндө маалымдап туруу үчүн жеткиликтүү метод. Ушуга байланыштуу УКМК Масадыков берген кеңештерге муктаж эмес. УКМК аткаруу бийлигинин маанилүү органы болуп саналат жана зарыл болгон учурда кеңеш берүүгө конституциялык укугу бар компоненттүү адамдардын сунуштарын пайдаланат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле УКМК Масадыковго өзүнүн кызматындагы ыйгарым укуктарын карап чыгууну сунуштады. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Масадыковдун өлкөнүн президенти бардык саясий туткундарды бошотушу керек деген билдирүүлөрүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын УКМКсы төмөнкүлөрдү билдирүүнү зарыл деп эсептейт. Учурдагы бийликтин демократиялык принциптерди андан ары бекемдөөгө болгон багыты кайтарылгыс. Ал үчүн мүмкүн болгон нерсенин баары жасалууда. Анын ичинде коомдугу бардык күчтөрдүн консолидациясы, өлкөдөгү ачык айкындуулукту жана теңчилдикти, өнүктүүнү артка тарткан коррупциялык системаны талкалоо. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө эч кандай саясий туткундары жок. Кээ бир кызыктар күчтөр саясий куугунтуктун туткундары катары көрсөтүүгө аракет кылып жатышкан. Кылмыш иштери үчүн тиешеси бар жана тиешелүү юридикалык жоопкерчиликке тартылгандар бар. Бүгүнкү күндө коомчулук буга көбүрөөк ичине баштады. Анткени өлкөдө коррупциянын ар кандай көрүнүштөрүнө, анын ичинде саясий коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат. УКМК ошондой эле кимдир бирөөнүн күнөөсү сот тарабынан аныкталаарын жана ал гана аныктоого же катаалдаштырууга укуктуу экенин эске салууну зарыл деп эсептейт. Ал эми Кыргызстанда эч ким, анын ичинде мамлекет башчысы да сот системасынын ишине кийлигишүүгө акысы жок. Ошондой эле мамлекет башчынын алдында туруп, президентке айрыкча коомдук мейкиндикти эмне кылуу керектигин көрсөтүү, компетенттүүлүк жана расмий этика нормаларын сактоо болуп эсептелет. Бишкек Ош жолунда күйүүчү май ташыган автоунаа жолдон чыгып кетип сайга кулаган. Айдоочусу каза тапты. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Окуя трассанын 394-чакырымында Торпу деп аталган жерде болгону айтылды. Каза болгон 60 жаштагы айдоочунун жанында келе жаткан 39 жаштагы киши жаракат алган.
Ал эми көз жумган айдоочунун сөөгүн тез жардам Каракөл шаардык ооруканасына жеткирген. Маалыматта бензовоздогу 35 тонна күйүүчү май Кара Суу дарыясы аркылуу Нарын дарыясына кошулуп кеткени айтылган. Окуя болгон жерге Каракөл шаарынан 5 куткаруучу келип, тактоо иштери башталган. Мындан сырткары ИИМ кызматкерлеринин экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын кызматкерлери тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп жатканы кошумчаланды. Бишкекте милиция Балдар паркында сатуучу кызды калькулятор менен башка чапкан кишини кармады. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин окуянын видеосу социалдык тармактарга тараган. Ал видео байкоо камерасына түшүп калган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине, жоруктар кодексинин 119-беренеси майда бейбаштык менен каттоого алынган. Милиция чыр салган киши 29 жаштагы АА экенин аныктап, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын жорук иштери боюнча бөлүмүнө алып келген. Тергөө иштери уланууда. Бул окуя боюнча Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовченко Instagram баракчасы аркылуу үн катты, тынчтыкты жана улуттар аралык ынтымакты сактоого салым кошпогон. Анын ичинде улуттук кастыкка негизделген агрессивдүү аракеттерди айыптабай кое албайбыз деген дипломат. Ал кыргыз бийлигине окуяга адекваттуу баа берүү боюнча кайрыларын кошумчалаган.